эркелейсиң уян карап, сен мени байка. Жүрөгүм, жалгыз өзүң ару тилегим. Нурлан Насип жүрөгүм, эркелетсембе, таттуу махабатым, айылым, жеңеке, унута албайм, Айжамал деген бир канча ырларды аткарып эл оозуна алынган. Бүгүнкү күндө ал шоу чөйрөсүндө угармандарын жана күйөрмандарын тапкан ырча. Билбейм неге элеп алдың ойлорумду, түшкө кирдиң сен да мени ойлодуңбу. Коңур күздүн соңку айында Нурлан Насип биздин куттуу төрүбүздүн ардактуу коногу болду. Ал жубай Асель Кадырбекова менен биргеликте аткарып чыккан «Ырдалып бүтпөйт махабат» аттуу чыгармага клип тартуу менен алек болуп жүрүптүр. Ырчы жакында бул ырга клип тартылып, элге сунуштала турганы жана акыркы жаңылыктары менен бөлүшүп, маек курду. Анда көрүүчү Нурлан Насип менен болгон кызыктуу маекке сиз дагы биз менен бирге саякат жасаңыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Куш келипсиз. Куш келип калдык. Сизге алгачкы эле суроо. Убакытка кандайсыз? Кандай убакытка? Мисалы, бирөө бир жакка чакырса, мындай дайым эле кечигип жүрөсүзбү же ошол убакта учурунда барасызбы? Негизи убакытка кандай десем, кээде болуп калат да. Кээде мындай болжолдогон убакытта бара албай калам. Кээде эфирлерге аябай эрте барам. Кээде жашоо шартка байланыштуу кечигип калам дегендей. Ошол. Учурдан утуш табыш үчүн убакытты туура пайдалануу керек дейт го. Сиз убакытты кантип пайдаланасыз? Кандай пайдаланасыз? Убакытты пайдаланам мен багы. Ар бир күндө убакытты жөн уттурбай, жакшы жака өткөргөнгө аракет кылам. Өзүмө мындай керектүү жакшы нерселерди кылганга аракет кылам. Кээде бир жактардан чарчап келип, күнүм уйку менен өтүп кетет. Ошондо мен үчүн аябай мындай кызыктай нерселерди туудурат да, мындай ушул күнү мындай нерселер кылсам болмок, мындай нерселер кылсам болмок дей берет экенбиз, бирок адам боласыз. Бирок баягы эс алуу да керек экен да. Бирок баягы эс алуу күндөр жок убакта атайын жумушка киришкенде көп жумуштарды бүтүргөнгө аракет кылам. Пунктуалдуулук дегенди кандай түшүнөсүз? Пунктуалдуулук дегенде баягы убакыт саатында бир жерге келүү, ошентип түшүнөм. Бир жерге айткандан кийин баягы пунктуалдуу болуп, өз убагында келиш керек деп. Сиздерге чынында бир аз кечигип келип калдым. Ошон үчүн ушундай суроолор болуп атат деп ойлойм. Бирок баягы жумуш көп да чындыгында менде. Ар кайсы жака чакыруулар болот. Анан баарына жетише албай калат экенсиң негизинде. Анан өзү да 1-2 күндөн бери кар жаап, пробка болуп, айткан убакыт жерлерге чындыгында кеч барганга туура келип атат. Көчө пробка болуп, тайгалак болуп, ошол. Негизи кар жаабай болуп турса бат эле келип калмакмын. Жакшы болуп калдыңызбы, ден соолугуңуз? Ооруп атам деп да айттыңыз эле, ал жакшысыз. Айыкпай атам негизи эле, баягы грипп ушундай экен. Таблетка ичип, ден соолукту карайын деп, негизи интервьюларга деле эмелерге чыкпай эле турайын дедим эле, баягы бирок адам көңүлүн кыя албаган сапатым бар. Макулдоо деп алып эле өзүмө өзүм түйшүк артып, кыйынчылык артып жүрө берем да. Негизи ден соолугум айыккандан кийин эки жакта эмелерге чыгып, интервьюларга ушинтсемби дегем. Бирок сиз көптөн бери чалып аткандыгына байланыштуу макул барайын деп чечтим. Чыгармачылыктагы жаңылыктарыңыз менен бөлүшсөңүз. Азыр эмне менен алектенип атасыз, же жаңы ыр жазып атасызбы, же клип тартып атасызбы? Жакында ушул Жүрөк эси деген акыркы жазылган чыгармабызга клип тартып бүттүк. Кудай кааласа ушул 1-2 күндөрдө ушул телеканалдарга, интернеттерге чыгарабыз. Мен кенже Маселе экөөбүз Ырдалып бүтпөйт махабат деген ушул Каныкей Эралиева эжебиздин оонуна таандык жагымдуу чыгарманы аткарып чыктык. Буюрса ушул ырыбызга дагы клип тартабыз деп баштайлы деп турган учурубуз.
Андан сырткары дагы жаңы чыгармалар үстүндө иштеп атабыз. Баягы чыгармачылык адам болгондон кийин биздин жумушубуз ушул ыр жаздырмай, клип тарттырмай, ушундай интервьюларга чакырса барып өзүбүздүн жаңылыктарыбыз менен бөлүшмөй дегендей, концерттерге, той топурларга барып кызмат кылмай биздин күнүбүз ушу менен өтөт. Клиптин сценарий даярбы, ошол ырды алып бүтпөйт махабат деген же түзө элексиздерби? Бул ырга сценарийди негизинде баягы эски чыгарма болгондуктан бул чыгарманын угармандары көп. Буга чейин бизге чейин жакшы хит болуп, кыргыз элине мындай сиңген чыгармалардын бири. Биз болгону жаңы дем берип, ушул заманга ылайыктуураак кылып жаздырып чыктык. Ошон үчүн баягы бул чыгарманын клибин тартуу дагы адамдарды мындай чыгарманын немес деңгээлин түшүрбөй, ушу жакшы кылып тартсак деп ойлонуп атабыз. Анан эми буюрса жакшы болот деп ишенебиз. Ошо ырларды аткарууда чыгармаларыңыз элге сүйүмдүү болгонунун себеби эмне да? Көпчүлүк кайсы катмар түзөт негизи сиздин угармандарыңызды? Менин угармандарым, мен көбүнчө угармандарым ушу кичинекей балдар, анан орто жаштагылар, анан улуу апалар, аталар жакшы көрөт. Эми баардыгын эле бирдей го деп ойлойм, бирок көпчүлүгү ушундай уккан эмелери ушундай чоң апалардын жолукканда батасын берип ушундай жакшы көрөм деп жакшы баталарын берет. Абдан ыраазы болуп калам. Анан балалыгыңыз жөнүндө да айтып кетсеңиз. Балалыгыңызда кандай элеңиз, шок белеңиз же жош белеңиз? Балалыгымда өтө деле шок болбодум. Өтө деле жоош болбодум. Орто эле жүргөн балдардан болдум. Мектепте деле ошондой болчумун. Бирок балалык кез эң таттуу кез. Мен балалык чагым Токтогул районунун Терек-Суу деген айылынан өттү. Эми балалык чакта баардыгыбыз эле шоктук кылабыз. Анткени эртең менен тургандан кеч киргенге чейин баягы жумушубуз, бул ойлонгонубуз эме да, оюн да. Кандай оюн кылып деп ушинтип өтөт экен да. Анан баягы чоңоюп эс тарткандан кийин өз жумуш башталат экен, жашоо өзү башка нукка буруп кетет экен. Эми мына 30га чыгайын деп калдык. Жашоого болгон көз караш дагы мындай өзгөрө баштайт экен. Кызыктуу көз ирмемдер эсиңизде калды беле? Кызыктуу болсо айтып берсеңиз. Кызыктуу көз ирмемдер көп эле болот, эми баягы азыр эч нерсени деле эстей албай атам. Баягы жашоодо кызыктуу күндөр өтө берет, бирок ошо кызык көз ирмемдер гана бактылуу мүнөт болуп калып калат дейт го. Ошондуктан баягы бир жактарга барсаң дагы өзүбүздүн көз ирмемдерибиз менен ошол жерди элестетип, сохранить этип калат деп окшойбуз башыбызга. Мисалы үчүн бир сонун жерлерде бир сонун күндөр өтсө, ошону элестетүү менен сонун күн болду эле деп эстейт экенбиз да. Ошондуктан дагы ар бир күнүңө шүгүрчүлүк кылып, бул күндү дагы кийин 5-10 жылдан кийин ушул интервью чыкса эстешибиз мүмкүн. Ушундай Нурлан байкени 2 саат күттүм элек деп бир күндөрдө эстешип болушубуз керек деп ойлойм. Кечигип келдим эле деп мен өзүмү көрүп, ушинтип өзүмү күнөөлөшүм мүмкүн да. Социалдык тармактарда активдүү отурасыз, көп эле отурасыз, бирок жандай терс пикир окуп калганда кандай эмоцияда болосуз, кандай абалда каласыз, же такыр маани бербейсизби? Сын пикир адамды баягы азырча айтканда хейтерлерди отпайбы? Хейтерлер азыркы жашоодо аябай көп да. Негизи билбейм, негизи кыргыз эли аябай сынчыл калып болобуз. Бир нерседен бир жаңылык жаралса, бир жерде бир нерсе болсо, сөз түрдө баягы ошол нерсенин интернетке чыкса, комментарийни окусаң,
оң жагы дагы, терс жагы дагы ушундай комментарийлер бар го. Ал баардыгыбыз эле билебиз дегендей. Анан эми сын пикирлерге көнүп деле каласың. Бул сын пикир өсө турган адамды өстүрүшү мүмкүн, болбосо чөктүрүшү мүмкүн деп ойлойм да. Күчтүү адам көтөрүп кетет. Болбосо көңүл бурбай эле коюш керек деп ойлойм. Сын пикирди дагы туура кабыл алганды үйрөнүш керек. Анткени көпчүлүк жерде туура сын пикирлер болот да, окуп чыксаң. Бирок кээрлер ашырып жүргендер болот. Анан өзүмө туура сын пикир болсо өзүмө туура кылып кабыл алам. Туура эмесин чыгарып коем. Анан алып баруучу болгон кандай экен? Алып баруучу болуп көрө элекмин. Бирок жакында эле бир телеканалга барып, өзүмдү мындай жөн эле тамаша иретинде эле олтуруп сүйлөп койгом. Ошо дос балам интернетке тартып салып койгон экен. Анан кийин өзүмдүн баракчама да салып көрөйүнчү кандай сын пикирлер болот экен деп салып көрсөм, арасында мактагандар болду, ырдап эле жүрө бер дегендер болду. Анан эми бул бар тамаша. Ачымчык сойсо дагы касапчы сойсун дейт. Ар бир адамдын өзүнүн мындай колунан келген жумушу болот. Ошол жумушту кылып жүрүшүбүз керек деп ойлойм. Браво кино тасмасы сиздин өмүр жолуңузду чагылдырган тасма болуп эсептелинет. Ошол мындай көркөмдөлгөндө же 100% сиздин жашооңуз? Жок, ал сценарийин ким менин жазган? жашоомо эч кандай тиешеси деле жок ал кинонун, чынын айтканда. Бирок баягы чыгармачылык адам болгондуктан бир аз окшоштук жактары бар. Ал кинонун сценарийин ошол Нурлан Мамакеев деген режиссер байке мага сунуштаган. Эгер кааласаң өзүң жөнүндө ушундай жакшы кино тарталы. Эгер кааласаң мындай ыр-чыгылды мындай кылып тарталы деген да. Анан эми ал убакта чыгармачылык ал кинонун чыкканына 4-5 жыл болуп калды окшойт. Анан жаңы башталып аткан мындай эми мындай жакшы түш эмелин берип келаткан убак болчу. Анан өзүмдүн баягы кыйналып жүргөн күндөрүбүздү мындай комедия жанрында чагылдырып кошуп тартканбыз. Ак өргө Сити командасы менен биргеликте тартылган кино. Ал кино чындыгында мындай жемиштүү кинолордон болду. Мага эч кандай зыян тийгизген жок. Мага ар дайым ушу кино жөнүндө жакшы сын пикирлерди угам. Ошол. Чыгармачылыкта сиз ырчы айымдар менен көп иштешет эмессиз. Ошолордун арасынан сизге мындай иштешүүдө жеңилдик жаратканы кайсы же баары менен бирдей эле иштейсизби? Албетте, Аселя менен иштешкен оңой да. Анткени бири-бирибиз жакшы түшүнөбүз да. Бири-бирибиздин характерибизди билебиз. Ошол. Түшүнүктүү эле болду окшойт, Башка эмелер менен, кесиптеш кыздар менен мындай багы кээде алардан сунуш чыкпат, кээде биз жактан ага сунуш түшүп калып ырдап калганбыз ырларды. Бардыгы жаман болгон жок, жакшы жыйынтыктарын берди. Ошол. Анан сизди жөнөкөй ырчы катары билебиз. Ошол күйөрмандарыңыз да көп экени белгилүү баарына. Бирок жана дүйнөлүк аренага чыгып, конкурстарга катышуу максатыңыз да барбы? Негизи эле максаттарыңыз кандай дагы? Негизи дүйнөлүк аренага чыгып, ошол жака башынан анчалык нерсеге кызыкпаптырмын. Мен негизги эмем ушундай жашоодогу көз карашым жакшы обондорду жазып, жакшы ырларды жазып, ушул элибиздин мындай ырчысы болгум келет жакшы. Жакшы обондор жазылып, мисалы үчүн биздин мен максатым мындай да. Биздин жазылган жакшы обондорлор азыр интернет булактар өнүгүп баратат. Кыргыз тилинде дагы жагымдуу чыгармалар ошол эле коңшулаш өлкөлөргө хит болуп, биздин тилде алар дагы угуп, ырдап деген ушул менин кыялым да. Анткени буюрса болот болуш керек. Мамлекетибиз өнүксө, биздин мамлекетке да кызыккандар көбөйөт.
биздин да маданиятыбыз өсөт сөзсүз түрдө. Ошондуктан мамлекетибиз, маданиятыбыз өнүксө, Кудай кааласа, биздин уландырыбыз деле ошол неге болбосун. Биз башка коңшулаш өлкөлөрдүн ырларын жакшы угабыз го. Биздин деле ырлар ошол жака кыргыз тилинде жаңырып, кыргыз тилинде барып ошол жактарга ырдап келсек деген жакшы максатым бар. Анан жакында эле жана ырчы болбосо молдо болмокмун деген дагы сөзүңүз тарабадыбы? Мисалы үчүн ошон үчүн мен ар бир интервью бергенден коркуп калдым да. Шынын айтканда, анан бир нерседен мисалы үчүн кичине эле сүйлөп атсаң, сөздүн бир жакшы эмелерин жерин кыпчып эле ошону тема кылып чыгарып коет экен да. Анан көпчүлүк биздин окурмандар, көрөрмандар туура эмес сын пикирди кабыл алышып эме болот да. Негизи мен бул нерсени мындай айттым эле. Ырчы болбосоңуз эмне болот элеңиз деген да. Анан мен буга чейин кичинекей кезимде негизи эме деп айттым эле. Ушу дин жаатынан намаз окуп, ушул жаатта медресеге тапшырсамбы деген жакшы ниеттерим бар эле. Кийин ушу чыгармачылыкка кызыгып, ушул жакка окуп кеттим. Балким ырдабасам ушул дин жаатында жүрмөкмүн деп айттым эле да. Анан ушундай болуп тема болуп чыгып кеттир. Анан ар бир жерге интервью бергенде ушундай бир сөздөр чыгып калат. Анан мен бармандарым, көрөрмандарым туура эле түшүнөт деп ойлойм. Жакшы. Жыйынтыгында ырдап бербейсизби? Бир жагымды чыгарма болсун анда жалпы угуп аткан, бизди көрүп аткан көрөрмандарга. Музыкам сен болдуң, муз эрип жүрөктөгү, муңумду таратып, жылмайып күлөт бери. Эңсетип өзүңдү, эмне эле күн өтпөдү, элигип жай бербей, жүрөгүм сүйөт сени. Менин да сүйүм ушундай, сенин да сүйүң ушундай. Тагдырдын тартуусун белегин тосуп бирге, алалы бекарма бакыттын кушун учурбай. Бир аз тамагым ооруп эле, ошондуктан ошого карабай ырдап бердим. Туура кабыл аласыздар деп ойлойм. Рахмат сизге. Кыргыз элибизде тынччылык болсун, молчулук болсун, жакшы күндөрдө жолугалы. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм кыргыз элибизде. Жаңы жылда жаңырган сонун өлкөлөрдөн бололу. Кыргыз эли абдан сонун элбиз. Көз тийбесин. 6 миллион болсок буюрса, 12 миллион бололу. Көп эле. Говорит ТВге ден соолук каалайм. Ар дайым көрүүчүлөрүңүз көбөйөрсүн. Кыргыз элибизге тактыкты жеткирген жакшы көңүл ачуучу шоу программалар тартуулап жүрөңүздөр. Чыгармачылыгыңыздарга ийгилик каалайм. Урматым менен Нурлан Насип.